Ак кардагы кызыл жаянкан ары бери өткөндөргө кечээги түндө болгон окуяны эске салып турду. Кооптуу террористтерди колго түшүрүү Мадина базарынан алыс эмес жерде болжол менен 10-15 мүнөткө созулуп, атышуу менен коштолгон. Түнкү саат 10-11 чамасында болгон окуядан уйкуда жаткан жергиликтүү эл чочуп ойгонгон. Ошол жерде автоматча неме туруп эле киргиле деп колады. Андан кийин кирип кетип кайра чыксак, ушул жерде спецназдар эме топтур. СМнын балдары экен дешти, анан ушул жерде бирөө жаткан экен. Тиги теректин аркасынан жашын алып, жип менен байлап алып чоюп атышты, что граната же мына эме жокпу дегендей кылыпчы. Анан терезеден мындай карасак тигил жерде эң акыркы теректин аркасында дагы эме бар экен да. Өлүп жатты киши. Аны да көрсөтүштү, көрдүк да. Жергиликтүү тургундардын айтымында кылмышкерлер куралдуу каршылык көрсөтүшкөн. Бу жерден брос пистолет деген уктум. Мынерден бирөөнү атып салды, ошол жыгылды мынерге бирөөсү. 1-2 сааттай жатты, бирөөнү тияктан кармап туруп, бирөөнү бу жерден атты. Мош жакта жүрүштү, бул жакта да жүрүштү, 1-2 саат, 3 саат. Бардыгы вооруженный экен, ошо мындан пистолет алганды биз деле көрдүк, пистолетти. Кийин 2 сааттан кийин мага кирип, бут күрөк берип туруңуз деп сурады ошол спецназдын элери. Бердим, эмне болду десем, ошо террористтер вооруженный экен, атышты эле, биз дагы аттык, эмне кылдык. Эшикке чыкпай туруңар деди, чыкпай койдук. F1 с чекой. Операция учурунда алардын жанынан 4 Макаров пистолети, ок-дарылар, колго жасалган жардыруучу заттар, бет каптар жана граната табылган. Кийинчерээк алар буга чейин бир катар кылмыштарга катышкандыгы белгилүү болуп отурат. Бишкектин 8-кичи районунда милиция кызматкерин өлтүрүүгө дал ушулардын катыштыгы бардыгы айтылууда. Ошондой эле буга чейин 16-июнда өткөрүлгөн Тоха деген каймана аты бар Жумагулов аттуу адам жетектеген террордук топтун мүчөлөрү экендиги аныкталды. Бул ирет аларды колго түшүрүүдө УКМКнын Атайын бөлүгүнүн бир кызматкери жаратылды. Атайын кызматынын бир кызматкери биз кызматкерине ок тийди. Бүгүнкү күндө бул кызматкердин абалы шүгүр, жакшы эле болуп калды. Ал эми атуулардын арасында жабыр тарткандар жок. Атайын бөлүктүн кызматкеринин абалына мамлекет башчы кызыгып көмөк көрсөтүп жатканы белгилүү болду. Бактыга жараша бул ирет УКМК кызматкери гана жарадар болуп, курмандык болгон жок. Бирок бир жолку жемиштүү аракет менен канааттанып отуруп калуу туура эмес дешет эксперттер. Себеби жаш улан кыздарды өз катарына үгүттөп, жанкечтилерди даярдап жаткан террордук уюмдар соңку мезгилде өтө активдешкени көптөгөн коркунучтардан кабар берип турат. Мындай аракеттерге биздин күч түзүмдөрү толук даяр деп айтууга болбойт. Кыргызстан мамлекетинде болуп